Assalamu алейкум, урматтуу калайык. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Биз токтогон жерден кепти улайлем туугандар. Өткөндө Алмамбет менен Чубактын ортосунан катуу чыр чыгып, аларды Манас Баатыр ажыраштырса болбостон экөө бири-бирине айтпаган сөздүн баарын айтып жатканда, Манастын каары келип, эстерине ошондо араң келип, бири-биринен кечирим сурашып, анан Манастан кечирим сурашып, ара жолго келгенде, жарым жолго жеткенде муну ушундай иш көрсөтүп жатканыбыз үчүн бизди кечир деп, анан кайра бир тилге келишти. Андан нары окуя кандай уланып жатат эми туугандар. Андан нары Саяс деген тоо бар экен. Мына ошол тоонун үстүнө 4 баатыр чыгышты. Бул жерде Алмамбет бар, Сыргак бар, Чубак бар, Манас бар. Алмамбеттин мингени Сарала, Чубактыкы Көктеке, Сыргактыкы Телкызыл, Манас Баатыр Айманбосту минип жүрөт. Мына ошол жерге жеткенде Алмамбет Манаска айтты: "Непадам алдыбыздан каршылашкан душман чыгып кала турган болсо, алдагы Айманбос жарабай калып жүрбөсүн" деп, муну ушинтип Манаска айтканда, Манас бир аз намыстанып, жаздыктан өлгөн жаманат, жоодон өлгөн салтанат деп, баягы жараткандын жазганын көрөбүз. Жараткан бешенеге жазган болсо, мына ошол жерде өлөбүз деп бир топ сөз айтты. Анан 4 баатыр мына ошол Саястын тоосунун үстүндө тегил Бейжин калааны көздөй дүрбү салып турушту дейт. Ошондо Манас Алмамбетке суроо салды: "Эми төбөдө жетиген түндө чыксам желкеден көрүнөт. Үркөр болсо кут тараптан чыгып калды. Ал эми чолпон жылдыз чокудан көрүндү. Мен мурда кийин бул жака кадам салып көрбөгөн экем." Алмамбет эми бул жердин жайын айтты. "Дүрбү салып карасам, томуктай тоо көрүнбөйт. Ана мындай карасам, кашыктай кар көрүнбөйт эч жеринен. Бул жер кандай жер? Бул жердин аскери кандай, эли кандай, жеринин шарты кандай? Эми айтып бер" деп Алмамбеттен ошондо сурап турду. Мына ошондо Алмамбет Манаска Бейжинди сүрөттөп айтып турат. Алмамбет баягы Бейжинди көргөндө эри эркип, өзүнүн бала кези эсине түшүп, эскисин эстеп, көзүнө жаш айланып, эми элин ким сагынбайт, жерин ким сагынбайт туугандар. Анан Алмамбет мындай деп айтып атат да: "Бурштанып жаткан гана мунарык, булуңдап жаткан тунарык, мурунку Бейжин жер эле. Булал турган кулуңдун белине таңуу элеле. Буталач журту дээр эле" дейт. Жана Алмамбеттер токтогон жер баягы Чубак менен чатак чыккан жерде Чыйгуу деген Кытай эли жашачу. Ал эми Бейжин калаасында Буталач деген журт жашайт экен туугандар. Баягы Кытайдын эле кайсыл бир элинин атын айтып атат да. "Оң жагынан ор койгон алтын тоонун кени эле, тоосунун аты Бучала. Чыккандын көбү Кучала. Кенттин какан арасы анча-мунча бул жерден көрүнүп турат калаасы" дейт. Эми бул сөзгө дагы көңүл буруңуздар туугандар. Тоо бар дейт. Бейжиндин оң жагында Бучала деген тоо, мына ошол тоодон алтын казат элек, алтын кени бар деп жатат да. Анча-мынча ушул жерден Кенттин какан деген Бейжиндин нар жагындагы калаалар көрүнүп турат дегенди айтып атат. Жана Саяс деген тоосунда турушат деми. "Бер жагында көрүнгөн Чыңшаанын жазы талаасы, Бейжиндин бери жагында Чыңшаан дегендин жазы абдан кенен талаасы бар экен. Бак бурчундан бөлүнгөн, баскай калан көрүнгөн чоң Бейжиндин кайкысы" дейт. Эми Бейжин калаанын ортосунда Бак бурчун деген өзүнчө чоң кала бар. Мына ошол Бак бурчунда 40 кандуу Кытай элинин башкы каны, эми азыркы тил менен айтканда императору Эсен хан отурат да. Ал Эсен хан ошол 40 кандыкка Кытайды бөлүп туруп анан башкарат экен. Андан сырткары дагы Алмамбет мындай деп маалымат берип жатат: "Бул жакта Таңшаң деген тоо бар. Бул тоодо эмнелер гана жок. Баягы жаңгагы сайдын ташындай, алмасы аттын башындай" деп сүрөттөп келип, өрүк, мейс, мына ушунун баарын ушул тоодон терип алабыз. Эми мына ушул жерде Алмамбет Бейжиндин тегерегиндеги бир 3-4 тоонун атын айтат да. Азыр эле айтып кеттим, жана Бучала деген тоо бар Бейжиндин оң жагында дейт. Бул жактан
алтын казат элек дейт да. Андан сырткары Ачалы деген тоо бар. Бул жакта 60 түрлүү чайдын түрү бар дейт. Андан дагы башка Таңшаң деген тоо бар дейт. Тяншан эмес туугандар. Азыр картадан карасаңыздар, Тянши деген тоо бар Бейжинде. Мына ошол Таңшаң тоосунда дейт, эмне гана өспөйт дейт да. Жаңгагы сайдын ташындай, алмалары ушундай чоң, өрүгүн айтат, жүзүмүн айтат, андан сырткары беченди деген бир чөп өсөт дейт. Мал жеп жүрүп тойбойт дейт. Эгер бир тоюп алган болсо, 6 айга чейин курсагы ачпайт дейт. Андан сырткары Түйүнчач деген жылаан бар дейт, 100 кулаш жерде сойлогон. Мына ушундай баягы Бейжиндин шартын айтып берип жатат Манаска. Мындан сырткары Алмамбет дагы мындай сөз айтат да. Биз дейт Манас баягы Уркундун суусун кечип өтүп, жанагы чөл биябан менен Бейжинди көздөй келе жатып, Эриме деген жерге жеткенде эле Бейжиндеги Коңурбай Эсенкан биздин кабарыбызды билген болуш керек. Анын ошол чөлдөрдө жин сыяктуу Копшоң деген кандайдыр бир журту жашайт. Алар өрдөктөрдү учуруп, андан кийин кулжаларды чуркатып, муну ушундай кат беришет Бейжинди көздөй дейт да. Ушинтип баягы жер чалып, кайгуу салып турушат дейт. Жанагы 59 көлдүү Эримеге жеткенде эле булар бизди билди болуш керек. Эми мындай баралы, Бейжиндин жолу 5 бөлөк. Ошол 5 бөлөк жолунун бири Керегети деп айтылат эле. Мына ошол жолдо кербени жүрөт, кедейи жүрөт, байы жүрөт, жүргүнчүсүнүн баары жүрөт. Мына ошол Бейжинден чыккан киргендин баарысын акмалап туралы дагы бир кербенден тил кармап алып, Бейжиндин бүгүнкү акыбал жайын кулактын кычуусун кандыра угалы деп анан Керегети деген жолду көздөй жөнөштү. Мына ошол Керегети жолго жеткенде карашса, баягы Керегети жолу бүтөлүп баспай калыптыр эч ким. Ошол жерден эл баягы кербен өтчү экен, ар жак менен бер жак менен байланышып, Бейжиндин эми жолу 5 бөлөк деп атпайбы? Баягы түштүгүнө кеткен жол бар экен, түндүгүнө кеткен жол. Мына ошол Керегети жолдо дагы жүргүнчүлөр көп жүрчү экен да. Бирок Коңурбай баягы Манастын келе жатканын, Кыргыздын келе жатканын алдыртан билип, бүткүл баатырларын чогултуп, 40 кандыкка бөлүнгөн Кытайдын баарына кабарлап, анан ошол Каспаңдын кара тоосунун талаасына жык аскер толуптур дейт да. Булардын билерманы эң ишенген баатыры Коңурбай ошол аскердин баарын башкарып, ары бери чаптырып, муну ушинтип даярдыгын көрүп жатат дейт. Баягы 90 пилге артып ок ап келди, 9 пилге артып дарысын алып келип, муну ушинтип баягы Кыргыздын жолун тосуп даярданып турушат дейт. Анан булар аттын башын буруп, Аңжы Туңша деген жолду көздөй салышты да. Мына ошол жерде сыргак айтып жатат. Түштүк жагы жоо турат. Жетиген жагы ашуу тоо экен бул Бейжиндин. Күн батыш жагында 5-6 коо бар экен, бул жерден көрүнүп калганыбыз болбойт го деп, мына ошол жакка кетип атып, чубак экөөбүз сүйлөшкөндө Манас айтып калды. Эми таласта жүргөндө, Кыргызда жүргөндө экөөң хансынчы элең, бексинчи элең, мына жоо деп муну ушинтип алышып, анан кийин Аңжы Туңша жолу тарапка бет алышып жөнөштү. Жолдо баратканда Алмамбет Манаска мындай деп айтып жатат. Эми тетигил Бейжин, бул тетигил Каспаңдын кара тоосунун түбүндөгү кол менен эле бүтүп калбайт. Бул Кытайдын күн жүрүш тарабында Сыңша деген тоо бар. Мына ошол тоодо Маңгүбө деген жер бар. Ошол жерде Сазаңшаң деген эл бар. Ошол Сазаңшаң деген элди бийлеген Макел Малгун деген эр бар. Муну ошентип Алмамбет Макел Малгун дөөнүн баянын, анын кабарын Манаска айтты. Эми бул төртөө жана Аңжы Туңша деген жолду көздөй жөнөй бериштин. Аңжы Туңша деген жана Керегетиге окшогон Бейжинге бара турган дагы бир жол экен. Мына ошол жерден бир тил кармап алсак, анан ушул Бейжиндин бүгүнкү абал акыбалын жакшылап чалсак билсек деп баратышат. Булар ошол жака бара беришсин, ал эми Бейжинде эмне болуп жатат? Сөздү мына ошол жака буралы туугандар. Бейжинде бүткүл Кытайды башкарган Эсенкан бак бурчунда олтуруп Баңдулуну даң эткире бир койду дейт. Бүткүл баягы хандарын, ишенген баатырларынын баарын чогултуп, Манастын дарегин сурап кеңеш өткөрүп жатат.
Бул Манас деген тетигил жерден текести алды, андан кийин алма коюр чүйдү алды, андан кийин Ташкент, Маргалаң, Орчун, Кокон, Самарканд бүт баарын алды. Тетигил жактан Урумга чейин чабуул койду, андан кийин тетигил Оğanга чейин чабуул жасады деп ушинтип Манастын кабарын айтып кеңешип олтуруп, анан эмне кылабыз, эмне кылып коргонобуз дегенде Эсенкандын кол астында Чаңгели деген дууду бар экен. Дууду деген бул ошол Кытайдын кандайдыр бир чини. Эми ошол дууду минтет. Жаангездин башында дейт. Көйгап жака бет алып көп жүргөнмүн жашымда. Сыңша деген тоо деген дүниөнү айланган тоонун чоңшо деген дейт. Ошол Сыңша деген тоо бар. Биздин дейт. Мынагу күн жүрүш жагыбызда Шыңша тоосу бар. Мына ошол тоодо бизден кыям шашкелик күн жүрүштүн тарабы деп атат да. Бир чекеси ал жерден дөө периге карады дейт. Ошол тоонун бир чети дөөлөргө, перилерге карап кеткен дейт да. Азирети Искендер пайгамбар деген ушунда, падыша болгон тушунда өтпөсүн деп жин-пери чоюндан тоону куйган дейт. Сыңша тоонун бер жакта, чын-мачындын ар жакта чогулган бойдон турган дейт. Дөө периси мол деген ушу жерден ар жака 4 айчылык жол деген. Асили адам уулу дейт, аралаш жин перисин айвандан жаман муну дейт. Нак шо жерде турду дейт. Маңгүбө деген жер экен, Сазаңшаң деген эл экен, Сазаңшаңдын улугу Макел Малгун эр экен дейт. Атасы Кытай долусу, энеси Ындынын кызы. Ушул Макел Малгунду чакырсак кандай дейсиз деп Эсенканга жанагы Чаңгели кабар бергенде Эсенкан макул болду дейт. Өзүнүн мөрүн коюп катты жазып Макел Малгунга 7 калдайды жөнөттү дейт. Бары эми элчи болуп баргыла, баян Макел Малгунду чакыргыла, Манастан бизди ошол Макел келип коргосун деп Эсенкан жөнөтүп ийди дейт да. Макел Малгун деген кандай адам эле? Муну шуну Манастан окуп берейин, жакшылап угуп туруңуздар. Аябай бир мындай кызыктай адамдар да. Же адам эмес, же айван эмес. Мына ушундай бир адамдын түрлөрү. Муну Манаста мындай деп сүрөттөйт. Макелдөө дегендин баянын айт берейин, Антургурдун өзү бар, бакыр аят ачылса маңдайда жалгыз көзү бар. Баягы адамдын маңдайында жалгыз көзү бар дейт. Адам уулу билгисиз, аркы терки сөзү бар. Байкасаң адам үнөңдү оозун ачып сүйлөсө, обо жарган, обозу. Оозун ачып сүйлөсө дейт, баа үнү абаны жарат дейт да. Муну ушундай обозу бар дейт. Күркүрөгө, күнөңдү азат бойдон чыккан түк, апсайган аю, жүнөңдү баягы үнү күркүрөйт дейт. Бая бойунан чыккан түгү кадимки жүн дейт да. Мунаарадай аягы бир эмес, барысы жайы күзү билинбейт, жашы менен карысы бир кыйкырык үн менен миң саны келип калышы, жыланды көрсө жарып жейт, кумурскага жолукса эрикпестен кырып жейт, суур көрсө сууруп жейт, ободо канаттуу узатпастан уруп жейт, бирин өлсө бирин жеп, ичи менен жинин жейт. Эми көзүнө көрүнгөнүн баарын жейт. Ал турмак бири өлүп калса, ошонун дагы этин жеп алышат дейт да. Бака жылан коңузду, кашкулак бөрү доңузду канжа менен түтүн жеп, эчтеме таппай калганы, карагай кайың тал көрсө казып түбүн бүтүн жеп, кайда жүрөт бурут деп каталдык кылган биздерге, бурут деген журут деп катылганын согойбой казып түбүн курут деп мүнөзү бар. Айвандай кай бирөөсү 4 аяк, каргыланган тайгандай, байкаганга кай бирөө башында бар мүйүзү, найзада мурун сайгандай, кээ бирөөндө 2 баш, учку деген уругу, ошолордун учку деген уругу бар дейт. 2 баштуу жергелеши 7 баш арасында ошо учку деген уругу 7 баштуу дейт да. Бузук түрүн ким билет, мурункунун сөздөрү, кай бирөөнү карасаң мурунунун үстүндө муштумдай жалгыз көздөрү, айванга чалыш ал бир журт, ар бирөөндө 6 бут, кай бирөөндө 2 кол, ар тарапта марбайган айлана чыккан 7 кол, түрү суук эли бар, эгем тала жасаган, не деп айтсак эби бар, ишенбесең калайык издеп чыгып эми бар дейт. Эми манасча аталарыбыз ишенбесеңер муну изилдеп көрсөңөр табылат мындайдагы деген сөздү айтып кетти да. Мына ошол Макел дөөгө жанагы Эсенкан катты берип баягы
жети калдай жеткирип барышты дейт. Ошондо эми жети калдай тетигилердин кебетесин көрүп алып Эсенкан баягы ханына ушунчалык нааразы болду дейт. Эч нерсе калтырбайт экен да, баягы жетөө араң качып кутулушту дейт. Көзүнө көрүнгөндүн баарын аймап жеп, эч кандай сөзгө келбейт, кепке келбейт. Муну ушинтип анан Макел тетигил Эсенкандын чакыруусун алгандан кийин өзүнүн аскерлери тимеле бир жака жортуул кылсак деп көксөп мусап турду ушуну дейт да. Анан аскерлерине өкүрүп добушту салганда бүт баары жыйналып чогулуп келип калышты дейт. Баягы жетөөнүн үрөйү учуп кетти тимеле. Ушул Эсенкан ушуларды чакыргандан көрө тетигил кыргыз менен тил табышса болбойт беле деп, бул жетөө алдыга түшүп алып араң дегенде качып кутулуп келишип, анан тетигил Эсенканга кабарлап турушту. Ой айнанайын ханыбыз, бул Макел дөөнүн тетигил Сазаңшаң деген журту оңой журт эмес экен. Ай, булар менен мамиледе түзгөнгө болбойт. Булар менен кеп айтсаң да түшүнбөйт. Андан көрө тетигил кыргыз менен бир нерсе кылып тил табышсак болбойт беле. Алса алыгын алат эле, салыгын алат эле, кетет эле. Атиги Макел дөөнүн журту эгер ошол Макел Малгундун журту менен Кытайды бөлүп турган Жантак деген абдан кенен дайра бар экен, мына ошол жерде көпүрө бар экен. Көпүрөнү тетигил Макел Малгундун аскери келет деп салдырган экен да. Анан жанагы кабарды уккандан кийин көпүрөнү бусту дейт барып. Макел Малгун өзү өтүп, анан Коңурбайга келип карап турат дейт. Манас деген ким эле деп баягы күңгүрөнүп Коңурбайга сөз айтса, Коңурбай ийилип туруп астынан Манасты ушундай мактап атат дейт. Мына ошондо Манас атабызды Коңурбай кандай мактаганын мен сиздерге дагы китептен окуп берейин. Китептен улам-улам окуп берип жатканым, туугандар, бул сөздү мен сиздерге манасчы аталарыбыздай болуп бирин калтырбай жеткире албайм. Ошондуктан кээде китептен окуп берем манасчы аталарыбыздын оonu менен. Эмесе кулак салыңыздар. Эр Коңурбай кеп айтат, кеп уккун Макел деп айтат. Айтып ада кыла албас адам уулу сөөмөтүн, айтып сизге туюнтам, ал Манастын сөөлөтүн, буйрубага бериптир, бу дүйнөнүн дөөлөтүн, Манастын уксаң маанисин, башка бенде тең келбейт, падышалык шаанисин, сайган найзат тешпеген, эремети дагы бар, чапкан кылыч кеспеген, керемети дагы бар, мылтык атса оң өтпөс, эремети дагы бар, отко жакса чок өтпөс, керемети дагы бар, нече жүз миң кол менен келип калган чагы бар, кылымдан чыккан кыяры, ааламдан чыккан аяры, өлүмдүн билбей иш кылган, өнөрмөндүн баары бар, дөөлөт кушу башында, 40 нөкөрү кашында, билип кебин угуңуз, 1-2 күн туруңуз, келип калар ушунда, 40 чоро деген баары хан, кылымдын баары карааган, кызыраны дарыган, кыйын тууган бу бир жан, темирден кийим кийинген, теңири бар сыйынган, буластаган коңторо, бу сөздү айтып салганы, айтканын угуп Макелдин ачуусу келип калганы дейт. Баягы Коңурбай Манасты мактаганда Макел кадимкидей каарданып, Манасты мактайсың. Карап тур сени. Тетигил Манасыңды тирүү кармоо алып келип туруп анан экөөңдү кошуп жутпасам. Деп ошондо кадимкидей баягы Коңурбайга каары келип зеркилдеди дейт. Коңурбай ан сайын калтаарып, ийилип Макел Малгундун алдынан жылбай турду дейт. Анткени Макелдин элинде бир салт бар экен, алдына келип ийилген кишиге тийбейт экен да. Анан ошентип Макел баягы Коңурбайга катуу тийип алып туруп, өзү чыгып жөнөдү дейт. Эми Макелди ат көтөрө алчу эмес дейт. Бул керик минчеле дейт да, кериги да кыйкырып абдан чоң нерселе дейт. Ошол керикти минип алып, анан Манас кайдасың деп, үйдөй болгон күрсүсүн колуна алып, Манастын жолун утурлай жөнөп калды дейт. Мына эми берки 4 баатырга келели. Булар жанагы Анжу Туңша жолуна жетип, анан Манас менен Сыргакты Орукка ошол жерде калтырып коюп, Алмамбет Чубак экөө тетигил Туңша жолуна барып тил кармайлы деп келе жатышкан. Анан алдыдан күркүрөгөн үн чыгат. Алмамбет дүрбү салып караса кадимкидей бир тоо жылгансып келе жатат дейт. Алмамбет мына ошол жерде Макелди тааныды дейт. Баягы Макелдөө келе жаткан турбайбы деп, анан дүрбүсүн алып Чубакка минтип жатат. Чубак тигил жакта жана тоодой болгон Макел келе жатат дөө.
экөөбүз эми ушул жерден эле кайтып кетели. Ушул Макелдин көзүнө көрүнбөй эле коелу. Андан көрө Манаска жетели, Манаска барып айталы, экөө беттешип көрсүн, же Манас Макелди жыгат, болбосо Макел Манасты байлап кетет. Экөө ошентип тынат. Айнан кетип калалы бул жерде Макелдин көзүнө көрүнбөй десе, чубак турат дейт. Кандай кетип калабыз? Биз кайсы сөздү сүйлөп жатабыз? Ай Алмаке деп муну ушинтип сүйлөп калды дейт. Ушундан көрө ушул Макел менен урушуп жатып өлөлү. Тетиги Кыргыз деген ошондо эки тетигил Макел дөбө менен мушташып жатып өлдү дейт. Жок дегенде артыбыздан жакшы сөз калат дегенде Алмамбет көрсө чубакты сынамакка айткан экен, ыраазы болду дейт. Янда эмесе чубак мындай кылалы. Мен азыр мынау Алмабаш менен Макел жакындаганда атамын, сен мен атарым менен октон калбай жетип туруп найза менен Макелдин бир жерин жырасайып өтөсүң деп экөө сүйлөшүп алып анан Макелди күтүп турушат дейт. Алмамбет Алмабашты мейлеп алып, муну Макелди жүрөк атсамбы? Жүрөк аткан Алмабаштын огу жүрөгүнө өтпөй денесине тийип топ өтүп жерге түшүп калса, андан кийин көргөн тагдырым эмне болот? Макелди болбосо оозга атсамбы? Оозга атсам тетигил оңурайган оозунан көп болсо бир тишин талкалайт. Андан кийин тагдырыбыз кандай болот? Макел артыбыздан кууп жетпейби да экөөбүздү тең жутуп кетпейби деп муну ушинтип ойлонуп мурунга атсамбы деп чыкты. Мурунга атканда таноосуна киреттир, көп болсо ошол жерде бир жеринде тураттыр деп. Анан үстүнө келгенде бая айтпадык беле, Макел малгундун мурунунун үстүндө жалгыз көзү бар эле деп. Мына ошол жалгыз көзгө атмак болуп Макелдин жакындашын күтүп Алмабаш менен мелтиретип мейлеп турду дейт. Мына ошондо чубак Алмамбет эми көпкө мейлебей эртерээк атпайбы деп чыдамы кетип көк текеси менен алкынып күтүп турду дейт, найзасын даярдап. Ошондо Алмамбет Алмабаш менен Макелди көзгө тарс эткизип атып калганда артынан чубак учуп жетти дейт. Баягы көзгө Алмабаштын огу тийип, нарака өтпөй бирок көздү ала түштү дейт да. Анан Макел кайсаланып калганда артынан чубак жетип барып найза менен оозунан ары сайып кетти дейт. Муну ошентип Макел көзү жок, анан оозунан нары найза тийип, бирок артына тепчип өтпөй калды дейт да. Анан Макел эмне кылаарын билбей турганда артынан тетигил Алмакең жетип барып Айбалта менен шилиге коюп кетти дейт. Ба Макелден жан кетти. Атынан баа минген керигинен учуп түштү жерге. Жерге түшкөндө чубак жетти дагы Айбалта менен шилиден нары дагы коюп калды. Башын кесип алалы десе, Айбалта баягынын шилисине моюн омуртка сөөгүнө такалып калды дейт. Айласы кетип атып, акыры Макелди тетигил Алмамбет менен чубак экөө өлтүрүп алышты. Анан мунун эми башын кесип алып баралы дагы Манаска көрсөтөлү, мактоосун угалы, алкоосун угалы деп Макел малгундун башын кесип алып көктекеге артса, көктеке кадимкидей ооп калды дейт, бир жагына баса албай. Ал тетигил саралага арта турган болгондо анан Алмамбет айтты дейт, мунун керигин эле сүйлөтөрү дагы кериги менен алып кетели деп, муну ушинтип Манасты көздөй Макел малгундун башын сүйлөтүп алып жөнөштү. Эми туугандар, калган кепти кийинки көрсөтүүдө улап айтып берем. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.